Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, келе жаткан Рамазан айыңыздар кут болсун. Жана Алла субханаху ва таала ушул Рамазан айында баарыбызга жакшы амалдарды кылганга мүмкүнчүлүк берип, жана бардык күнөөлөрүбүздөн тобо кылып, күнөөлөрдөн таза болуп алууга мүмкүнчүлүк берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы келе электен мурда сахабаларга Рамазан айына даярданууга насаат айтат эле да. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы келе электен мурда Аллах Тааладан дуа кылып сурайт эле: "Баллигна Рамазан". Аллахым, бизди Рамазан айына жеткизе көргүн депчи. Рамазан айы айлардын ичинен эң улуу ай да. Алла субханаху ва таала өзү жараткан махлуктардын ичинен кээ бирөөсүн тандап, ага кадыр бар даража берет. Аллах Таала пайгамбарлардын ичинен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бийик даража берди. Жана күндөрдүн ичинен жума күнүнө, түндөрдүн ичинен кадыр кечесине, айлардын ичинен Рамазан айына Аллах Таала бийик бир даража койду да. Рамазан айыны биз түшүнүшүбүз керек. Аллах Тааланын бизге берип жаткан чоң жакшылыгы, бир жылда бир келе турган эң чоң мүмкүнчүлүк деп түшүнүшүбүз керек. Аллах Таала Рамазан айыны милдет кылганда, Аллах Таала силерге жеңилдик, жакшылык каалайт деп айткан да. Аллах Таала бизде жакшылык каалагандыктан бизге орозону милдет кылды. Ошондуктан орозо айына сахабалар алдын ала даярдык көрөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты сахабаларга: "Силерге улуу бир ай келе жатат. Ал Рамазан айы" депчи. Ал айда Аллах Таала силерге орозо кармоодун милдет кылды. Жана Рамазан айыны ушунчалык улуу ай кылгандыктан Аллах Таала жаннат эшиктерин баарын ачып коет. Бир дагы эшик жабылбайт жаннаттан. Дозоктун эшиктерин баарын жаап салат. Бир дагы дозоктун эшиги ачык калбайт. Жана ошондой эле Аллах Таала дозокко чакыруучу, баягы жолдон чыккан адамдарды адаштырган, четтен чыккан шайтандарды кишендеп салат. Ал эми Алла субханаху ва таала күн сайын бир периштени жөнөтөт. Ал периште келип адам баласына жар салат. "Я багиял хайр, акбил". Жакшылык издеген адам, жакшылык каалаган адам, аракет кыл, мээнет кыл, ибадат кыл депчи. "Я багия шар", жамандык менен жүргөн адам, аксыр, токтонгунуң деп Аллах Таала тараптан периштелер жар салып турат да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Аллах Таала бизге берип жаткан бул чоң жакшылыкты ганимет билип, баалай билип, кадырлап алышыбыз керек. Себеби булай бир эл ай, бүгүнкү күнү кыяматка жакындап калган себептен күн өтө бат өтүп атат. Жылдан жылдын алмашуусу өтө бат болуп жатат. Жумадан жуманын алмашуусу андан да бат сезилип жатат. Кече жума окудук, бир күн өтпөй кайра жума окугандай сезилип жатат да. Мына ошондо бир ай бизге бат эле өтүп кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман хурима хайраха", Рамазан айынын жакшылыгынан ким кур калса, факат хурима, ал бардык жакшылыктардан кур калды деген да. Ошол үчүн сахаба радияллаху анху Рамазан айынын алдында даярданат эле. Рамазан айыны даярдануу деген эмне нерсеге? Рамазан айынын эң негизги нерсеси ибадат менен, Аллага жакындоо менен күнөөлөрдү кечиртип алууга бир мүмкүнчүлүк болуп саналат. Билесиздер го, кээ бир баягы сатылган жерлерде, кээ бир дүкөндөрдө эмне болот? Акция болот. Бир канча күндүн ичинде арзаныраак сатып жеңилдик болот да. Аллах Таала Рамазан айында бизге жеңилдик берип жатат да. Канчалык жеңилдик? Bir farz amal atkарып койсоң 70 фарзын соогун берем депчи. Бир эле фарз амал аткарып койсоң. Ошондуктан Рамазан айында көбүрөөк амалдарга, көбүрөөк ибадаттарга аракет кылышыбыз керек. Рамазан айынын ибадаттарынын эң негизгиси болуп орозо саналат, урматтуу бир туугандар. Экинчиси Куран окуп, Куран таравих намаздарга катышып Куран угуу болуп саналат. Үчүнчүсү адамдын кулк мүнөзүн өзгөртүүсү болуп саналат. Биринчиси ушул Рамазан айында орозо кармоо. Бул туурасында мурдакы жумаларда өттү. Рамазан айын Аллах Таала сиздер менен биздерге орозосун милдет кылган, сиздер менен биздердин такыба болушубуз үчүн, Алланын сүйүктүү пендеси болушубуз үчүн да.
Açka kaldırıp kıynaşı üçün emez. Sizler menen bizler Allah'ın süyüktüğü pendesi bolubuz üçün. Darajabız büyük boluş üçün Allah Taala Ramazan ayını bergenler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda iki adam musulman bolot. Ekөөsü bir vakıtta musulman boluşat dagın, birөөsü Allah jolunda şehit bolup ketet. Ekinçisi andan bir yıldan keyin jay ele kaytış bolot. Bir adamdın düşünө kiret. Bir yıldan kiyinki kaytış bolgonu jannatka birinci kiret jana büyük darajaga ketet. Tuş görgen adam tаңыр kayt. Allah jolunda şehit bolup jatsa birincisi. El jerin korgoymun dep barıp şehit bolsa, anın darajası kийин bolup kaldığı. Bul adam jay ele үйүндө жүрүp kaytış boldugo degen oy kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den barıp suraganda aytat. Al narkı bir tuğanından keyin bir yıl oruza karmadı. Ramazan ayında. Bir yıl ibadat kılmadı Ramazan ayında. Dağı başka aylarda dagı namaz okumadı, Kur'an okumadı. Mına uşul kılgan ibadatlarının sebebinен bunun darajası uşunda büyük bolup ketти дейт. Demek ne dedi? Allah yolunda şehit bolgon insanga karagan insan darajası büyük. Birok andan keyin жашап, ibadat kılıp Ramazan ayını berekeli kılıp ötkөрсөң, darajaң andan da büyük bolup ketет экен. Ошол үчүн урматтуу bir туугандар, bu Ramazan ayını жөнөкөй ай деп ойлобош керек. Allah Taala orozonu sizler menen bizlerдин жашообузга такыбалык, Allah'ın süygön pendesi boluğa mümkünçülük beriş için kılgan. Takıbalık degen kanday kelet bizdin жашообузга. Takıba degen özü emne? Takıba degeni Allah kayсы nerseni buyursa oşonu atkarıp, Allah kayсы nerseden tıyıu salsa oşol nerselerden saktalуу, bul takıba bolup sanalat. Эми köpçülük musulman bir tuğandar Allah buyurgan nerseni bilöz, bir kede atkara albay kalabız. Kebir nerselerde Allah Taala tıyganın bilöz, bir kede bol boyla atkara olabızlar. Misalı Allah Taala bizden ne dedi? Tilibizdi saktaganga, közübüzdü saktaganga, je bolboso kedey kembagaldarga жардам берүүгө буйруган. Kebir учурда adamdардын акысын тебелебегенге буйруган. Kede ошону ачуубуз келгенде, же кайсы бир учурларда аны бузуп алабыз да. Allah Taala bizди тыюу салган гыйбат кылуудан, ушак кылуудан, adamdардын акысын жегенден бирок кээде болуп кетет да. Мына ошону биз takıba boluşuğuz üçün Allah Taala bizge orozonu bergen. İmam Gazali rahmetullahi aleyhi aytat, insandın denesinde, yani azgı şeytandın azgırığı bul kan siyak menen bol, kan menen bolot deyt. Jürög arkılуу bolot deyt. Эми ошол азгырыктан алыс болуш үчүн адам орозо кармаса, адам орозо кармай турган болсо, шайтан аны азгыра албай калат. Шайтан аны азгыра албай калгандыгынын себеби адам инсандын курсагы ач, oyunun bardығы eç bolbogондо тамак жешти ойлойт экен да. Билесиздер го? Курсагың ток болсо эс алышты ойлойсуң. Каяка барып эс алсам экен, эмне кылсам экен деп. Ал эми курсагың ач болсо, ошо курсакты тойгозуудун пикири болот дейт. Шайтан азгырып күнөө кылдыра албай калат. Эмне үчүн? Шайтандын азгырыгы азайып баштайт дейт. Ошого Имам Газали рахматуллахи алейхи айткан, орозо кармаган инсандарды 3 түргө бөлөбүз. Birinci türdeki insanlar oroza karmagan sebepten kursağı aç kana жашап ötөт. Kıyamatta soğuk bulbaydı. Payda albaydı. El katar oroza karmaydı. Bir o adam жашоодо oroza karmagan künden murda жашоосу kanday bolsa, orozadan keyin de жашоосу oşondoy bolat. Ne üçün? Sebebi al jay gana diyeta kılıp koydu deydi. Ertemenen tamak jedi, keçinde tamak jedi deydi. Orozonun maksatı açka kalуу emes da. Orozonun maksatı orozo karmоо menen insandын жашоосуна күнөөлөрдөн сактануу деген sıfat алып келүүдө. Экинчи түрдүү инсандар дейт, орозо кармаган себептен дене мүчөлөрүнү күнөөдөн сактайт. Орозо кармады, эми тилин сактап калды. Орозо кармады, көзүнү туура иштетип баштады. Орозо кармады, арам нерселерден сактанып калды да. Дене мүчөлөрүнү күнөөдөн сактоо. Жеген içkenden сактануу менен биргеликте дене мүчөсүнү күнөөдөн сактанып калды дейт. Мына ушул бул үммөттүн ичинде туткан орозосунан ийгилик сооп таба турган инсандар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуятында келет: бирөөңөр орозо кармаган болсоңор,
Эгер бир адамдар келип орозо кармаган инсанга тил тийгизип, жахилдик кылып, туура эмес мамиле кылса, сен дагы жахилдик кылып туура эмес мамиле кылбагының, сен аны тилдебегиниң, аны сөкпөгүнүң, жай гана айтып койгунуң, инни саим, мен орозо кармаган инсанмын. Урушканга болбойт, сөккөнгө болбойт, ачууланганга болбойт. Эмне үчүн мен орозомун? Демек, орозо кармагандын себебинен биздин тилибизден чыккан сөздөр жакшы сөздөр болуш керек экен. Орозо кармаган себептен биздин оюбуз жакшы болуш керек экен адамдарга. Орозо кармаган себептен биздин көз адамдардын жакшылыгын көрүү керек экен. Орозо кармаган себептен биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз такталган, өзүбүз көргөн, өзүбүз билген нерселер болуш керек экен. Бүгүн тилекке каршы урматтуу бир туугандар, биз көрүп жаткан нерсебизди ойлонбой карап көрүп коебуз. Соцсеттердин бардыгында эмне алдыңдан чыгат, ойлонбой карап көрүп кое берет. Бирок ошону менен адамдын ою бузулуп жатканын байкабайт. Ар кандай нерселерди ойлобой сүйлөп кое беребиз, ойлонбостон турупчу, тактабастан туруп, бул ушундай болсо керек, же болбосо бул ушундай депчи, туурасын мен айтамын деп. Биз жок, биз укпаган, биз көрбөгөн жерде бир иш болсо, ага комментарий жазып коебуз, бул мындай болгон депчи. Куду ошол жерде судья болуп тургандай. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, орозонун себебинен биз ушундай нерселерден алыс болушубуз керек экен. Ошондо биз орозо туткандын себебинен Аллах Тааладан сооп ала алабыз. Тилекке каршы урматтуу мусулман бир туугандар, азыр ушундай доор. Адамдар жамандыкка ойлонбой ишенет экен да. Паланчы уурдаптыр десе, мен да ошентип ойлоп жүргөнмүн деп заматта кошулуп кетет да. Паланчы ушундай болуптур десе, мен да ошентип ойлогонмун, чото машинелери көбөйүп калды, үйү чоңоюп калды, бул адам шундай болуш керек өзү дейбиз. Эгерде тескерисинче бир жакшысын айтсачы, ишенбейбиз, чындап эле койчу. Жок, андай болбосо керек. Адамдар чындыкка ишенбейт. Жамандыкка бат ишенип колдоп кете турган доору болду. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, сизге келген кабарды башкага жеткизерден мурда, айтардан мурда аны тактаңыз. Ойлонуңуз. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, адамдын жалганчы экенине жетиштүү болот, уккан сөзүн айта берсең. Бир сөз уктуң, айта бер. Анда сен жеткен жалганчы болосуң. Себеп үчүн сиздин уккан сөзүңүздүн, көргөн нерсеңиздин ар бири чын эмес да. Ал чын болушу зарыл эмес. Чын кайсыл чындык? Сиз көрүп күбө болгон чындык. Сиз өзүңүз катышкан нерсе чындык. Же сиз өзүңүз китептен, Курандан, хадистен окусаңыз ошол чындык. Бирөөдөн уккан ал чындык эмес да. Ошол үчүн бир дамыла, экинчи бир дамыладан келип бир маселе сурайын, талашып калыптыр да бир маселеден. Дамыла мен ушинтип уктум десе, экинчи дамыла айткан экен, таксырым, эгер сиз ушу маселе туурасында мени менен такташкыңыз келсе, келиңиз китептерди алып келиңиз, китеп менен отуруп сүйлөшөлү дептир. Жок, мен уктум өзүмдүн кулагым менен десе, ушу сен кулагың менен уккандык бул жалган экендигин түшүндүрөт. Себеп укканың бирөөдүн сөзүн уктуң. Ал жалган айтып койсо сен чын деп ойлоп албагын да дейт да. Ошол үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, орозонун себебинен биздин оюбуз, көзүбүз, кулагыбыз бардыгы туура иштей турган болуп калсын. Туура иштегени кандай? Бирөөдүн жакшылыгын көрөлү, жакшылыгын айталы. Өзүңүздүн кемчилдигиңизди көрүңүз, ошону оңдоңуз да. Ошол үчүн бүгүн коомубузда башканын кемчилдигин көрүп, ошого сын айтып, аны оңдоодун пикириндеги адамдар көп, бирок эч ким оңдолбой эле да. Себеби оңдолоюн, өзгөрөйүн деген адам жок да. Бардыгы өзгөртөйүн, оңдоюн деген, бардыгы акылдуу, бардыгы кыйын болуп алгандагын, мындай мен үйрөнөйүн, мен оңдолоюн деген эч ким калбай калган да. Бирок чындап караса, эч ким оңдолбой эле экен да. Бардыгы бири-биринин оңдолушуну, өзгөрүшүн күтүп жаткан доор. Андай эмес. Рамазан айында ушундай кылалы, урматтуу бир туугандар, өзүбүздөн баштайлы, таква болууга аракет кылалы. Имам Газали рахматуллах алейхи айткан, орозонун сообуна жете турган инсандар, экинчи деңгээлдеги адамдар, орозо кармаган себептен арам тамактан сактанат. Көздөрүнү, колдоруну, буттарыны, бүткүл дене мүчөлөрүнү арам иштерден, Аллах тыйган иштерден сактайт. Мына ушул инсандар орозодон сооп алуучу инсандар дейт. Эң жогорку деңгээлдеги орозо кармаган инсандар, алар эң орозонун себебинен эң бийик даражага көтөрүлүп кеткен инсандар дейт. Алар орозо кармаган себептен курсагыны күндүз жеп ичкенден тыят. Ошондой эле дене мүчөсүндө толук күнөөдөн сактайт экен да.
бирөө менен урушпайт, талашпайт, гыйбат кылбайт, сөгүшпөйт, бирөөдүн акысын жебейт, толук күнөөлөрдөн сакталат экен. Андан сырткары бул адамдын ой пикири ар дайым Аллах туурасында, акырет туурасында гана болуп калат экен да. Аллага жетсем экен, Алланы разы кылсам экен, жаннатка кирсем экен деген ой менен жашайт да. Ушул үч нерсени бириктирсе, эң ийгиликтүү орозо болот ошол адам. Биринчиси, бул адамдын жашоосунда эң биринчи орозо кармаган себептен күндүз эрте менен кечке чейин жеген ичкенден тыйылат. Экинчиси, дене мүчөсүн күнөөдөн сактайт. Буту колуну бүт барын күнөөдөн сактайт. Үчүнчүсү, ички дүйнөсүнү жаннат акыреттен, Аллахтан башка бардык нерседен сактайт. Ойлонбойт дүйнө туурасында. Ушул эң ийгиликтүү орозо кармоочулар дейт да. Бул үммөттүн ичинен эң пайгамбарлар, Алланын достору, аулиялар, улуу инсандар ушундай кармаган дейт. Орозо кармаган себептен оюна Алладан башка эч нерсе келбейт дейт да. Билесиздер го, орозо айынын акыркы 10 күнүндө этикаф бар. Ошол этикафтын себеби дагы адам не кылат? 10 күн мечиттен чыкпай отурат. Неге? Алладан башка эч нерсени ойлобоймун, эч нерсени сүйлөбөймүн. Кирип алып дүйнөнү сүйлөсөң болбойт, саясатты сүйлөсөң болбойт, бир нерсе сатсаң болбойт, сатып алсаң болбойт. Алла зикир дуа кыласың. Эмне үчүн? Жүрөгүңө Алла сиңсе отурса. Урматтуу мусулман бир туугандар, адамдар жашоодо эки кыял менен жашайт. Бирөөсү дүйнөгө жетүү кыялында жашайт, экинчиси акыретке жетүү кыялында жашайт. Эң коркунучтуусу кайсы инсан дүйнөгө жетейин деген болсо, бул коркунучтуу инсан. Эмне үчүн? Дүйнөгө жетемин дегенде эмне башталат? Башкалардын укугун тебелөө башталат да. Эң жаман инсан ушул болот, мага дүйнө гана болсо дейт. Бул инсандын мисалы арыстан. Арыстан эмне кылат? Эликтердин балдарын жейт. Жалгыздарды жейт, алсыздарды жейт. Жапар жаныбарлар дүйнөсүн карасаңыз, арыстан курсагын ойлогондо башкаларды өзгө жем кылат. Ошондой эле дүйнөнү ойлоп, мен дүйнөнүн байлыгына жетейин деген инсан башкаларды өзүнүн жеми кылып баштайт. Бирөөдүн байлыгын тартып алат, бирөөдү дагы бир нерсе кылат, бирөөдү урат. Бул мектеп жашынан баштап, кичкенеден баштап не кылат? Чоң баарына кетет. Эмне үчүн? Анын кыялы акча, дүйнө, байлык болду. Ал ошол байлыгына жетиш үчүн эмне кылат? Башкаларды пайдаланат да. Башкалардыкын тартып алат. Ал эми бир инсандын жашоосунда кыялы Аллага жетсем болду, башка эч нерсенин кереги жок. Жаннатка жетсем болду, башка эч нерсенин кереги жок дейт. Бул пайгамбарлардын жашоосу. Сахабалардын жашоосу. Бул инсан жашоодо эмне кылат десе, эң биринчи бул инсан өзүнүн байлыгын башкаларга берип жашайт. Эгер байлыгы болбой турган болсо, жакшы сөзү менен көңүлүн көтөрүп жашайт да. Абу Бакир Сиддик радиаллаху анху, эң улуу сахаба, пайгамбарлардан кийинки эң бийик даража Абу Бакир Сиддик радиаллаху анху не кылды? Аллахка жетүүнү кыялданды. Мен жаннатка киремин деди дагы, эмне кылды? Бүткүл байлыгын дин үчүн, мусулмандар үчүн иштетип салды. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга айтты: "Эй Аллахтын элчиси, менин байлыгым сиздики иштетиңиз" деди. Эң кедей адамдардын катарына түштү. Болбосо Абу Бакир Сиддик радиаллаху анху Меккеде эң бай бизнесмендердин катарында турат эле. Мединага көчүп келгенден кийин Абу Бакир Сиддик радиаллаху анху ушунчалык кедей адамдардын катарына кошулду, үстүндө кийими калбай, Аллах Таала не кылды? Аны ушунчалык кедейликке түшүрдү. Дүйнө жагынан, бирок дин жагынан ушунчалык бийик даражага кетирди. Биздин ишеничибиз, биздин акыйда Матуриди акыйдасында, же болбосо Ахлус-Суннат акыйдасында мындай айтат да: Абу Бакир Сиддик радиаллаху анху пайгамбарлардан кийинки эң улуу инсан дейт. Ким ушуга ишенбесе, ушуга каршы чыкса, адашкан деп айтылат да. Неге жөнөкөй эле бир адам ошондой бийик деңгээлге чыгып кетти? Себеби ал адамдын кыялы жашоосу Аллахка жетүү болгондуктан бүткүл өзүнүн өмүрүнү, жашоосуну эл жери дин үчүн, пайгамбар алейхиссалату вассалам үчүн арнап койду да. Ошол үчүн жаннатка жетиш үчүн эмне кылат десе, адам садака кылып баштайт, жакшы сөз айтып баштайт, бирөөдүн акысын берип баштайт. Эң жакшы адам, эң пайдалуу инсан Аллахка жетем деген инсан, эң коркунучтуу инсан дүйнөгө жетсем деген инсан да. Ошол үчүн орозо кармаган себептен биздин жашообузга не келип калсын? Мен Аллахка жетсем болду депчи. Чындап эле карап көрөлү, урматтуу бир туугандар, дүйнөнүн артынан кубалап барып, чогулттуңуз 5 миллиард, 100 миллиард долларды, кайтыш болуп кетсеңиз кабырда сизге пайда бербейт да. Ал эми сиз канча бар болсо, 1 сом барбы, 10 сом барбы, 1000 сом барбы, не кылып туура иштетип, Алланы ыраазы кылып кетсеңиз, кабырга кирсеңиз жардам берет да ошолчу. Кыяматта ошол сиз жардам берет да.
Ошол үчүн эң акылдуу инсан дагы, эң пайдалуу инсан дагы Алла үчүн жашоосун арнаган инсан. Алла үчүн арнаган инсан эмне кылат? Элге пайдалуу болуп жашайт да. Ал эми эң коркунучтуу инсан дүйнө меники болсо экен, байлык меники болсо экен деп дүйнөгө чуркаган инсан. Эмне үчүн? Бул башкаларды өзүнүн рахаты үчүн курбанчылык кылып салат да. Башкаларды өзүнүн жашоосу үчүн курбанчылык кылып салат, кордоп салат да. Анын көз жашына карабайт. Кадимки арыстан эмне кылат? Башка жаныбарларды өзүнүн курбанчылыгы кылып, каалоосун аткаргандай, курсагын тойгозгондой, ал да ошондой кылып баштайт да. Башкалардын байлыгын баласын алып берет. Башкалардын нерсесин төөлөп салат. Ал эми кайсыл инсан акыретти динди ойлой турган болсо, анда ал инсан өзүнүкүн элдерге бөлүшүп баштайт. Алыңыз, алыңыз, алыңыз депчи. Меники сиздики деп баштайт. Сеники меники дебейт экен да. Сен кайдан алдың дебейт экен. Кайдан алсаң ала бер, меникин да кошо ал дейт экен да. Ошол үчүн сахабалардын сыфаты ошондой эле, үйүндөгү акыркы нанын берет эле. Өзүгө өлүм келип, чаңкап жаткан учурда суу алып келгенде, суу деген бирөөдү угуп калып берди. Ошого берчи. Мага караганда зарылыраак окшойт деди. Ал адам сууду алып барганда ичейин дегенде, наркыга берчи, ал суу деп жатат деп. Ушинтип 7 адам бири-бирине берди. Бирөөсү да сууду ичпей кетти да. Эмне үчүн? Себеби алардын кыялында мен башкаларга пайда жеткизсем экен деген кыял бар эле да. Мен жебесем жебедим, мен ачка калсам ачка калдым, бирок жаным да ачка калбасынчы деген ой менен жашады. Ошол үчүн орозо айында ушул деңгээлге жетип алалы барыбыз. Экинчиси, урматтуу бир туугандар, орозо айында биздин кыла турган иштерибиздин экинчиси таравих намаздар. Эми хатмы Куран кылып, Куранды күнүгө окуп турган аябай жакшы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жыл сайын орозодо хатмы Куран кылат эле, орозодо Куранды баштан аягына окуп чыгат эле, Жабырайыл алейхиссалам келип окуп берет эле. Биз дагы хатмы Куран кылалы. Албетте, өзүбүз толук окуп чыга албасак дагы аракет кылалы окуп Куранды үйрөнгөнгө ушул айда. Андан кийин таравих намаздарына келип, ошол таравих намаздарына катышып, бардык мечиттерде иншалла болот. Ошол мечиттерге эмне кылабыз? Таравих намазына чарчабастан, кичине бир жалкоолук кылбастан катышалы. Жок дегенде 1 жылда 1 ай Алланын сөзүнү башынан аягына угуп чыгалы. Намазда туруп угуп чыгалы. Ошондо биз ошону соон алабыз. Ошого ниет кылыңыздар иншалла. Андан кийингиси, урматтуу бир туугандар, жана айттык го, Рамазан айында кыла турган 3 ишибиз бар. Биринчиси ибадаттарыбызды жакшы кылабыз. Экинчиси хатм Курандарга катышабыз. Үчүнчүсү, урматтуу бир туугандар, Рамазан айынын себебинен биз өзүбүздүн кулк мүнөздү, жашообузду пайгамбар алейхиссалату вассаламдын кулк мүнөзүнө, адеп аклагына окшош кылалы. Не кылабыз иншалла, урматтуу бир туугандар? Аллах таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ушинтип 19 күнү Рамазан айынын 1 күнү деп чечим чыкты. Ошого 19 күнү Аллах буйруп насип кылса биз орозо кармайбыз. Демек 18 күнү кечинде таравих намазы башталат. Бардыңыздар, туугандарыңызга айтыңыздар, жакындарыңыздар айтыңыздар. Эми ушул Рамазан айыны бир жакшы кылып, ибадат менен өткөрүп алсак, Аллах таала баарыбыздын күнөөбүздү кечирсе, эң жакшы ийгиликке жеткен болобуз да. Ошол үчүн Рамазан айында пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадис бар. Жабырайыл алейхиссалату вассалам келип пайгамбар алейхиссалату вассаламга айтканда, Рамазан айына келип күнөөсү кечирилбеген инсан бактысыз болсун, амин дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи амин деген да. Ошол үчүн Рамазан айына келип күнөөбүз кечирилбей, урушуп, талашып, же ибадат кылбай, же орозо кармабай өтүп кетпейли. Шайтан бизди алдайт. Сен эми жумушуң бар, ишиң бар, орозо кармабасаң да болот депчи. Ооба, ал алдамчылыгы шайтандын. Эгер оорулуу болбосоңуз, сафарда болбосоңуз, анда кармаганыңыз Аллах тааланын буйругу болуп саналат. Аллах баарыбызга ушул келе жаткан Рамазан айында жакшы тосуп алып, жакшы өткөрүп, толук ибадаттар менен Рамазан айыны узатканга Аллах мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма бихамдик, нашаллаху